Подарка менен келгиле. Буга чейин өкмөт 2700 сомдон сүйүнчү пул төлөсө, жаңы мыйзамдын талабын алайык, анын суммасы көбөйтүлдү. Анда үй-бүлөнүн кирешеси ата-эненин кандай жайда иштегендиги эске алынбайт. Ар бир төлөгөн наристеге берилет. Андыктан ата-энелер керектүү документти бала 1 жашка чыкканга чейин социалдык өнүгүү башкармалыгына тапшыруу керек. Эгерде 1 жыл ичинде кечиксе, сүйүнчү пулдан куру калат. 2018-жылы күчүнө кирген жаңы мыйзамда сүйүнчү пул алуу үчүн ал жөлөк пулдан айырмаланып, ата-энесинин паспорту, баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлүгү, нике закыз жана жашаган жери жөнүндө аныктама кагазы талап кылынат. Ушул документтин негизинде ар бир балага 4000 сомдон сүйүнчү пул чегерилет. Жаңы иштелип чыккан мыйзамда керектелүүчү документтердин саны дагы азайган. Андыктан күчүнө киргенден бери социалдык өнүгүү башкармалыгында документ тапшырган ата-энелердин саны дагы көбөйгөн. Мыйзамда белгиленгендей 4000 сомдон сүйүнчү пул 2018-жылы төрөлгөн ымыркайларга гана берилет. Ал эми тоолуу аймактагы жашагандарга 5000 сомдон төлөө мерчемделген. Сүйүнчү пулу 2017 1 жылдык 12 айдын ичинде документтериңизди тапшырсаңыз болот деген жеринен көбүнчө ката кетип атышат. Көбү түшүнүп алып атышат, ошто мына 2017-жылы август айларында деле төрөлгөн балдарга, например, 1 жыл убактым азыр болу эле экен. Келсем, сүйүнчү пул чыгарып беришет деген маалыматтар менен келип атышат. Бирок ошонун мыйзамдын күчүнө киришинен карата деген жерин түшүнбөй атышат. Ошто 1-январь 2018-жылдан тартып төрөлгөн балдарга сүйүнчү пул берилет деген жери бар да. Мыйзам жанданганы менен ата-энелердин колуна каражат качан тиери анык эместигин дагы кошумчалашты. Бирок ошентсе дагы үй-бүлөлөр кубанып документтерин тактап баштаган. Жөлөк пулга караганда көбүрөөк алат экен. Эми алса көбүрөөтүп берсе, баягы кичинекей наристеге көбүрөөк тамак ашына, кийим кечесине, дары-дармегине көбүрөөк кетет да, эми ошого кеңирээк кылып, баланы жакшы караганга алат эле да, шарт түзүлөт эле дегеним. Сүйүнчү акчага кошуп жөлөк пулдун суммасы өзгөргөн, бирок ал дагы жогорку кеңештин талкуусунда 3 айга артка жылдырылды. Анткени коомчулуктагы нааразычылыктар бюджеттеги тартыш себеп болгон. Андыктан балдарга жетиштүү жөлөк акчаны берүү үчүн өкмөттүк казынага кошумча булактарды тартуу зарылдыгын айтышат. Алыскы чет өлкөдөн келген товарлар аркылуу, же болбосо транзит аркылуу көбөйтсө болот. Бирок мына ЕСтин мүчөсү болгондон кийин ушул мамлекеттердин ортосунда баягы бажы алакасынын негизинде акчаны көбөйтө албайбыз да. Ушундай нюанстар. Бирок негизгиси кошумча финансылык булак табыш керек. Ошонун эсебинен жөлөк пул деп атабыз, ошону реалдуу түрдө ишке ашырса болот да. Башка финансылык маселе жок Кыргызстанда. Наристелерге жөлөк пулдарды чегерүү мыйзамы өткөн жылдын июнь айында сунушталып, парламентте жактырылган. Анда 1,5 миллиард сомдон ашык каражат керектелери белгиленген. Ош шаары боюнча 234 үй-бүлө балдарына жөлөк пул алса, 683 наристеге сүйүнчү каражаты төлөнгөн. Гүлшейир Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7 канал, Ош шаары.